Артем Новиков Чүй облусунда өткөн көкбөрүнүн жеңүүчүлөрүнө 100 000 сом берди. 4 декабрдан бери Сокулук районунун Белек ат майданында өтүп жаткан Чүй облусунун көкбөрү боюнча биринчилиги жыйынтыкталды. 6 декабрда оюндардын финалдык беттештери өтүп, мелдешти премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков ачып берди. Ал көрүүчүлөр менен кыргыз тилинде саламдашып, командаларга ийгилик каалады. Ошондой эле ал өзүнүн фондунан жеңүүчүлөр үчүн 100 000 сом бөлүп берерин айтты. Турнирге жогорку кеңештин бир нече депутаты, Чүй облусунун аксакалдары, 1980-жылдагы Москвада өткөн Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү Каныбек Осмоналиев, Көкбөрү Федерациясынын президенти Искендер Кадыркулов жана турнирдин уюштуруучусу, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Мияров жана башка адамдар жана жергиликтүү эл катышты. Белгилей кетсек, аталган турнирге Чүй облусунун бардык райондорунан 10 команда катышты. Биринчи орун Сокулук районунун командасы, экинчи орун Жайыл районунун командасы, үчүнчү орун Ысык Ата районунун курама командасы, төртүнчү орун Аламөдөн районунун курама командасы. Булак репортер Кейжи. Турсунбай Бакир уулу Адахан Мадумаров 200 000 доллар сураганы чын. Куран кармап ант берем. Бул тууралуу Турсунбай Бакир уулу өзү билдирди. 200 000 доллар жөнүндө калп айтып жатасыз деп жатышат. Биринчи орунга мен чынчылдыкты коем. Акча жөнүндө сөз болбосо силерге менден бир суроо. Эмне үчүн мени алдыма олигархтарды, коррупционерлерди коюп, мени жылдырып салып жатат? Акчадан башка бир себеп барбы? Эмне үчүн мен тизмеден чыгып кетип жатам? Мен чындыкты айткандан кийин Адахан Мадумаров текеберленип, мени партиянын тизмесинен чыгарып салды. Куран кармап ант берем. 200 000 доллар жөнүндө Адахандын кабинетинде сөз болгон. Ошол адамдарды кошуп сизди жылдырабыз деп мага айтышкан. Мен мындай акча таба албаймын. Мени тизменин аягына койгула. Мен иштеп берем деп айткам, деди Бакир уулу. Булак аргумент Кейжи. Асель Кадырбекова чачын кырдырып салды. Ырчы Асель Кадырбекова социалдык тармактагы баракчасына парик кийип жүрөөрүн жазды. Бул парикта деп 100 жолу жазгандарга, оба парик, менин башыма операция жасалган, чачымды кырдырган, эми чачымдын өсүшүн күтүп жатам. Бул чачтар ыңгайлуу, ансыз мен өзүмдү жаман сезеримди билип, жолдошум мага ушундай белек жасады. Мен бул нерсени жашырган эмесмин деп жазды ал. Булак аргумент Кейжи. Тайырбек Сарпашев 530 гектар жерди мамлекетке өткөрүп берди. 9 декабрда дагы сурак берет. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев буга чейин айтылган 530 гектар жерди мамлекеттин карамагына өткөрүп берди. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 500 гектар жайыт жана 30 гектар сугат жери мыйзамсыз ээ болгон мүлктөрдү кайтаруунун биринчи этабынын негизинде ишке ашып жатат. Каржы полициясы кайтарылган жерлердин жакыр үй бүлөлөргө бөлүнүүсүн көзөмөлгө алат деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Сарпашевдин калган мүлктөрүнүн мыйзамдуулугу текшерилип жаткандыгы жана 9 декабрь күнү кайрадан суракка чакырылгандыгы белгиленген. Булак Супер Кейжи. Садыр Жапаров Өмүрбек Текебаевдин баш мыйзамы менен 10 жыл жашап 30 жыл артка кеттик. Садыр Жапаров сунуштап жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча 30 жыл артка кетебиз деп Өмүрбек Текебаев айтыптыр. Тескерисинче Текебаевдин баш мыйзамы менен 10 жыл жашап 30 жыл артка кеттик. Мындай пикирин 7 декабрда президенттикке талапкер Садыр Жапаров Facebook баракчасында билдирди. Өмүрбек Текебаевдин Азаттык радиосуна берген маегин көрдүм. Садыр Жапаров сунуштап жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча 30 жыл артка кетебиз дептир. Тескерисинче Текебаевдин баш мыйзамы менен 10 жыл жашап 30 жыл артка кеттик. Муну бүгүнкү жашоо турмушубуз айдан ачык далилдеп отурат. Бир адамдын жеке кызыкчылыгы үчүн жазып алган баш мыйзамы жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштебеси тастыктады. Партиялык шайлоо менен келген парламенттик башкаруу системасы Кыяз Молдокасымов агабыз айткандай кызылдай эле бизнеске айланып кетти. Партиянын биринчи ондугуна кирген киши 1 миллион доллардан баштап арты 200 000 долларга чейин берип, жогорку кеңешке депутаттык мандатты сатып алып, парламентке келип жатышты. Бул элдин баары билген кашкайган факты. Тагыраак айтсам, жогорку кеңешке ар бир орун 200 000 доллардан баштап 1 миллион долларга чейин сатылып калган. Эл дагы добуштарын сата баштады. Себеби Текебаев түзгөн башкаруу система ушул абалга алып келди. Биз бул балени жок кылып жатабыз. Мындан ары добуш сатып алуу түп тамыры менен жок болот. Добуш сатып алган депутат кантип эл үчүн иштейт. Тескерисинче шайлоодо короткон акчасын 5 жыл бою толуктап эле тим болбостон аны 2-3 эсе көбөйтүп алуунун жолун издейт. Муну 10 жылдан бери көрүп келатабыз го. Ошондуктан мамлекетти жок кылууга алып бара турган бул системаны сындырып,
бир кишинин эмес бүткүл элдин, мамлекеттин пайдасына иштей турган баш мыйзам түзүп кетели. Бул баш мыйзам 5-10 жыл сайын алмашылбаган, керек болсо 100 жыл бекем иштеген баш мыйзам болсун деп жатабыз. Албетте жашоо турмуш өзгөрүп турат. Ошондо да кайра эле баш мыйзам өзгөртөбүз деп эки жаат болуп кайым айтыша бербей, майда чүйдө эрежелерди конституциялык мыйзамдар менен жөнгө салып туралы деп жатабыз. 2010-жылдагыдай азчылык силер кимсиңер, силер эч ким эмессиңер дебестен аялдардын, жаштардын да укуктуу кызыкчылыктарын камтып, парламентке депутаттар 35 мажоритардык, 55 пропорционалдык шайлоо менен келишсин деп жатабыз. Адам укуктарын коргоону күчөтөлү, сөз эркиндигинде катуу коргогон нормаларды киргизели деп жатабыз. Текебаевга дагы эмне керек, эч түшүнбөйм. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп туруп, мени Маевскийден $1 миллион алган деп калпайтты. Бул сөзү менен сотторго түздөн-түз көргөзмө берди дейт. Баарына белгилүү болгондой, учурда мен президенттин милдетин аткаруучу эмесмин, жөн гана катардагы жаранмын. Макул, мени калпайтты десин. 2011-жылы эле Маевскийдин кишиси Модин досу экөө депутат Феликс Колов менен Өмүрбек Суаналиевге келип, Текебаевдин $1 миллион алып бергилечи деп жардам сурап жүргөнүн кайда катабыз. Же Дүйшөн Чотонов 2010-жылы эле Өмүрбек Абдрахмановго Маевскийден $1 миллион алдык, ошону шайлоого колдонуп жатабыз деп ачыгын айтып алганын кайда катабыз. Ал убакта ачыкка чыкпаган себеби Текебаев менен Атамбаев жакшы мамиледе болушкан. Бирок көп өтпөй эле Кудай элдин ырыскысына кол салгандардын бетин ачып койду го. Кыргызстан кичинекей өлкө, ким кантип кайдан уурулук кылып жатканын саясатчылар бири-бирибизди жакшы билебиз. Мегакомду ошол кезде саттырбай мен сактап калгам. Албетте бул кайым айтышуулар Текебаев экөөбүздүн деңгээлибиздеги маселе эмес эле. Бирок азыр жооп берүүгө туура келип жатат. Анткени буга чейин 2-3 жолу элдин башын айлантып, баш мыйзам, сот реформасы, кумтөр жана башка маселелер катуу талкууланып жатканда элдин оюн тескери жолго буруп кеткен учурлар болгон. Жыйынтыгында элдин мамлекеттин кызыкчылыгы тебеленип калган. Эми да ушул тарыхый бурулушта элди тескери жолго буруп жиберсе, накты ошондо 30 жыл дагы артка кетебиз. Президентти тегерегиндегилер айлана чөйрөсүндөгүлөр бузат деген чын экен туугандар. Ой, анын деңгээлине түшпө, мунун деңгээлине түшпө, ылдый болуп кеттиң дегендер көп. Мен эмне ылдый түшпөй, асманда жашап жаттым беле. Мурдагы мамлекет башындагыларды да ал сиздин деңгээл эмес, бул сиздин деңгээл эмес деп асманга көкөлөтүп, элден алыстатып жүрүп, президенттерди таптакыр эле элден четтетип коюшту. Акырында таптакыр элдин турмушунан кабарлары болбой, асмандап калганда эл жерге түшүрүп койду. Дал ушундай учурларда жандарында бирөө да калган жок. Баары алардан жаа бою качып кетти. Ошол үчүн мейли ким болбосун, жөнү жок сындап, куру доомат коюп, кооз сөздөр менен элди алдап, жаштарды туура эмес жолго жетелегендерге сөзсүз жооп беришим керек. Мен тарыхтан сабак алдым. Асмандабай эле элдин турмушундагы ар бир маанилүү ишке көңүл буруп, катардагы эл менен чогуу жашайм туугандар, деп билдирүү жасады Садыр Жапаров. Булак Рынок KG.